Так, сабағыбызды баштадық анда. Бүгінгі өте тұрған темамыз бұл string. Ошоға чейинки stringді өтіп келгенбіз. Бүгін бұйырса, ошомен stringден ақырғы бір-екі функцияларын көріп, ошомен толтыра маалыматты же ошоға чейин бир эле өзгөрмөнүн ичине бир маалымат сакталган болсок, мына бүгүн бир өзгөрмөнүн ичине бирден көп маалымат сактаганга аракет кылабыз. Ошол теманы көрүп, анан stringди акыркы бир-эки эмесин жасап, мисалдарын көрүп, ошону менен аяктатабыз. String бирок бүтпөйт. String улана берет. Себеби stringди программист болгон бардыгы ар кайсы учурда колдонулат. Бардык проекттерде string сөзсүз колдонулат. Ошон үчүн stringди коштошпойбуз, бирок бүгүн акыркы бир-эки мисалын көрүп, ошону менен жаңы темабызга өтөлү. Бул жерде string immutability же болбосо immutability деген бул өзгөрбөгөн. Understand string immutability. Stringден өзгөрбөгөндүгүн түшүнүү дейт. JavaScript'te string values are immutable, which means that they cannot be altered once created. Бул эмне дегени? Бул string values are immutable. Бул дегени stringдин маанилери өзгөрбөйт. İçindeki saqtalgan маалыматтар өзгөрбөйт. Which means they cannot be altered once created. Ал дегени дейт. Аларды биз өзгөрмөлөрдү түзгөндөн кийин, алардын ичиндеги тамгаларын өзгөртө албайбыз дейт. Буга мисал катары бизге let my str барабар Bob дептир. MyStr деп туруп, анын биринчи карактерине ошол J дегенди койсок дейт. Бул Bob деген stringди job деп өзгөртпөйт дейт. Себеби MyStr мунун ичиндеги, бул MyStr деген өзгөрмөнүн ичинде Bob деген сакталган, болду. Муну өзгөртүштүн жолу бар, бирок аны дагы көрөбүз. Бирок моундай кылып, мисалы биз мурда эмне кылаттык эле, ичиндеги stringдин ичинден бир символду алыш үчүн, мондай чарчы каша менен анын ичине индексин, номерин берип, ошол ичиндеги тамгаларды алып атканбыз. Бирок азыр негизи мондай кылып туруп тамганы алабыз да, бирок муну менен мисалы ошол B деген биринчи тамганы ордуна мен мисалы J деп өзгөртөм десем, бул болбойт экен, достор. Ошондуктан бул жакта реплиттен бир мисал көрөлү. Так, continue with Google. Так, буга биз жаңы ашык барбы, JS 11. Так, бул жака мисалы мен эме деп бачалы. Let менин атым барабар бака let жашаган жерим барабар Hawaii деп туруп, мисалы бул жерде баканын биринчи тамгасын алыш үчүн эмне кылат экенбиз? Control check it log. Анан менин атым и чарчы кашанын ичине 0 десек, бул B-ны чыгарат экен бул жака. Ал эми Hawaii-деги W-ны чыгарыш үчүн эмне кылат экенбиз? Console check it log. Жашаган жерим деген өзгөрмөнүн ичиндеги маанисинин
içindегі маалыматтың ұзындығын қандай табат екенбіз? Мұны жашаған жерім checkit length десек, оның ұзындығын береді екен. Ошонда бізге 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 деп чыгарыш керек екен азыр бізге бұл жаққа. Мына 6 деп шықты. Мисал мен ортодогу тамганы алгым келетат, мынау W. Же мындайча айтканда, ушул стрингдин ичинде ортодогу тамганы алыш үчүн, достор, эмне кылышым керек экен? Бул 6 болсо, 2-ге бөлсөм 3-тү берет экен. Бул деген эмне? 0, 1, 2, 3 ошондо аны берет экен. Мен мынау W-ны алгым келетат. Муну кандай кылсак болот? Мындагы азыр бул мисалда көрөлү. Length 6 деп алдык. Эгер length 2-ге бөлүш үчүн муну азыр өчүрүп турайын. Муну башка бир өзгөрмөгө сактайбыз. Let эмне дейли? Мунун атыны, бул өзгөрмөнүн атыны ортоңку тамга. Муну башка сөзгө өзгөртөлү. Жашаган жерим Чикаго десек, мына 6, мына 7 экен. Мына сини, ортодогу сини табыш үчүн муну не кылат экенбиз? Let ортоңку тамга деп туруп, муну 2-ге бөлүп койсок, бул бизге азыр жашаган жерим деген 7 болсо, муну 2-ге бөлө турган болсок, достор, эмне болот экен? Чикагоны 2-ге бөлө турган болсок, 3,5 болот экен. Биз ошондо 3,5 болсо, бул жака мисалы мындай чыгаралы. Console checkit log жашаган жерим деп туруп, мына ортоңку тамга дегенди алып келсек, бул азыр 3,5-ны берет экен. 3,5 индекстер 0-дон башталып атса, 0, 1, 2 деп кетип атса, так сандар, же болбосо мындай айтканда толук сандар болуп. 3,5 болгондо эмне болот? Ошону көрөлү. Мына бул жакта undefined дейт. Неге? Эгер мисалы мен мына сини алыш үчүн ушунун ордуна 0, 1, 2, 3 десем, мына ортоңку тамганы өчүрүп турелу. Бул жака эгер 3 десем, мен азыр ошол C чыгыш керек мына undefined дегенин ордуна. Мына C чыкты. Бул не? Себеби Чикагонун эң ортоңку тамгасы. Ошол эле учурда мынаны дагы чыгарып көрөлү. Console checkit log ортоңку тамга өзгөрмөсүнүн саны. Бул жөн эле санды чыгарат. Мына ортоңку тамга жашаган жерим, ошонун length'i, узундугу, жашаган жерим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 болсо, 7 бөлүнгөн 2. Ошондо 3,5 бериш керек бизге бул. Ортоңку тамга десек, мына 3,5 берди. Муну кандай жок кылат экен? Так. Мына өзүңөр көрүп турасыңар, достор, бул жакта могу 3,5 деп турат. Муну эми бул жерде дагы бир кичинекей бир теманы айта кетейин. Кичинекей эмес өзү. Негизи бул чоң эле бир тема. Буга кийинчерээк деле келсек болот эле, бирок ушул жерде мисалы 3,5-ны мен жарымын эмес, мына 3 эле алгым келет да. 3 эле алыш үчүн кандай кылсак болот экен? Мисалы math деген теманы өтө кетсек ушул жерде. JavaScript'те, достор, мындай бир дагы кызыктуу нерсе бар. Math деген бул математика деген мааниде. Mathematics деп коет, бирок кыскартылганда math деп
жазылат. Бұл math JavaScript'te мына өзүңөр көргөндөй азыр бул жерде an intrinsic object that provides basic mathematics functionality and constant state. Муну дагы бул жактан ачып көргөнгө аракет кылалы. Так, math не дейт? Так, library in JS. Так, бул эмне экен? Math is a built-in object that has properties and methods for mathematical constants and functions. It is not a function object. Математика бул ушул JavaScript'теги ичине курулган бир property. Же болбосо бизге ар кандай функциональностьтарды, ар кандай операцияларды жасаганга жардам бере турган кошумча не десек болот, tool'дун кыргызчасы биз үчүн кошумча жардамчы бир ичиндеги библиотека же болбосо курулган аспап десек болот да. Муну кандай колдонобуз? Мисалы math dot деп туруп, бул жакта мына көрүп атасыңар, absolute деген бар, sin, cosine, log, max деген бүт бардык толтура ичинде функциялар бар. Буларды дагы өтөбүз келечекте, бирок азырынча мына math check it десек, ошондой ар кандай функцияларын бизге алып келди. Мисалы, муну азырынча өчүрүп туруп, эгер мисалы математикада мондой бир сан болсо, 5 десек, бул жөн эле 5 чыгат, А бирок absolute value деп коет, ушул 5тин тескериси. Азыр English издеп туруп, анан бул жака absolute value. Абсолюттук мааниси. Бир сандын абсолюттук мааниси, мисалы, 0дон кичине болгон сандардын абсолюттук мааниси бул 0дон жогорусу болуп калат да. Мына мисалы азыр бул -5 десек, бул жака ран кылсак не болду? -5 деп чыгып атат. А ушуну абсолюттук маанисин алыш үчүн эмне кылат экенбиз? Минуска көбөйтүп койсок болот, же болбосо мисалы -1 көбөйтүлгөн -5 деп койсок, азыр мына бизге 5 чыгат. Биринчи -5 чыгат мына. Андан кийин бул +5 чыгыш керек. Мына достор, +5 чыкты. А ушуну -1ге көбөйтпөй туруп эле 0дон жогору маанисин алыш үчүн мисалы кандай кылсам болот экен? Муну бир өзгөрмөнүн ичине сактайын достор. Let абсолюттук мааниси дейли. Мунун ичине мисалы -5 деп сактап туралы. Console check it log. Console check it log. Абсолюттук маани дегенди копировать этебиз. Бул жака коюп. Азыр буларды эмеге алып турайын? Комментке. Мына -5 чыгып атат бул жерде. Себеби бул өзгөрмөнүн ичинде -5 сакталып турат. А ушунун эми абсолюттук маанисин алыш үчүн мен не кылсам болот? Math check it. Достор, бул жерде азыр да эме бир аз шашып кеттим. Мына math check it apps деген бар. Бул ошол үстүнө келсек, мына math.apps. Бул метод дейт returns the absolute value of a number. Бир номердин же сандын абсолюттук маанисини кайтарып берет экен бизге. The value without regard to whether it is positive or negative. Мунун ичине мисалы 0дон жогору, 0дон кичине сан койсок деле, ошо минус сан койсок деле плюс берет, плюс сан койсок деле плюс сан берет экен. And a numeric expression for which the absolute value is needed. Мына эми буга чейин не чыгат деле? Буга чейин -5 чыгып аткан достор. Азыр эми бул жерде чыгарсак, азыр ушул +5 болуп чыгат.
Мына өзүңөр көргөндөй +5 деп чыкты, Эми ошондой эле бул math деген библиотеканын ичинде apps'тен башка дагы башка бир методу бар. Муну көргөзгөнүм себеби азыр муну колдонобуз. Мисалы, console checkit log деп туруп 3,9 десек, мына бул не? 3,9 деп эле чыкты. Ал эми ошол эле 3,9ду алып туруп биз бул жака let жөн сан деп эле коелу, сан деп туруп ушул санды math деген библиотеканын ичинен дагы сонун методдор бар. Мисалы, console checkit log деп туруп ошол санды эле, мисалы math.seal деп туруп, бул seal деген бул дагы метод. Бул не кылат экен? Returns the smallest integer greater than or equal to its numeric argument. 3,9 болсо, мындан кийинки сан так сан деген мындай толук сан не 4 болот. Ошол 4'тү бизге берет экен азыр. Неге? Себеби 3 эгер бул 3 болсо 3 деле берет. А эгер 3,9 боло турган же болсо 3,1 же болсо 3,0001 болсо деле 3'төн чоң болуп аткандыгы үчүн 3'төн кийинки эң жакын толук санды берет экен бизге. 3'төн кийин санап келген 1, 2, 3, 4, 5 деп санап кетебиз го, ошондо 3'төн кийинки толук сан бул не? 4 экен. Ушул 4'тү азыр math.seal деген эмени колдоно турган болсок, ошол 4'тү берет экен. 3,0,1 дебейин, азыр муну 3,1 эмес, 3,2 деп коелу. Буга чейин 3,9 болсо, азыр мына ошол сан деп жаза турган болсом, мына 4'тү берди бизге, өзүңөр көргөндөй. Бул seal'ды берет экен. Ал эми ушул эле нерсени биз math.floor деген бар. Math.floor болсо, бул өзүнөн кичине, же болбосо мисалы 3,2 болсо бизге 3'тү берет. Неге? 3'төн жогору бирок 4'төн кичине болсо, 3 менен 4'түн ортосунда болгон аралыкта болсо, эгер эң кичине толук санды берет экен да бизге. Ошондо 3,2 болсо деле 3,99999 болсо деле бизге 3'тү берет экен. Неге? Бул floor деген функциянын иши ошол. Мына бул жерде көрөбүз достор, 4 менен 3 чыкты. Биринчисине seal болгондугу үчүн, seal деген өзү sealing деген сөздөн келет. Sealing англис тилинен кыргыз тилине которгондо sealing бул шып, үйдүн, мына потолок деп коебуз го, үйдүн ичиндеги потолокту sealing деп коет. А floor деген бул жок, floor деген бул кабат деген мааниде дагы келет. Этаж, канчанчы этаж, мисалы 1-чи этаж, 2-чи этаж, ошол мааниде деле колдонулат. Бирок негизги мааниси floor деген бул жер, же болбосо пол, үйдүн ичинде пол бар го, жер. Ошону floor деп коет негизи. Ошол бул мисалы seal деген потолок, floor деген жер же пол, Ошол seal дегенде өйдөнкү 3 бүтүн толук эмес, бүтүн болгон болсо, мисалы толук эмес сандын андан кийинки толук санын берет экен seal деген. А floor деген болсо, андан кийинки эмес, астындагы же болсо ошол сандын толугун берет экен да. Мисалы 3,2 болсо 3'тү берет. Мисалы мындан өзгөртөлү азыр 17,12. Муну бизге 18'ди берет. А бул болсо бизге 17'ни берет. Неге? Seal деген үстүнү, floor деген астыны да, мындайча айтканда кайтарат. Мына 18, а бул 17 берди. Ошол достор, бул math деген библиотеканын ичинде толтура функциялар бар, бизге өтө пайдалуу. Max, min, буларды дагы акырында практикаларда көрөбүз. Эми муну неге айттым мен? Мисалы
эгерде ол жашаган жерим length бөлүнгөн 2 деп туруп ортоңку тамганы алып келейин десем, бул не болду? Бизге проблема болду 3,5 деп. Ошону мисалы азыр 3 жагын алыш үчүн кайсыны колдонот экенмин? Math that floor дегенди, туурабы? Мына ортоңку тамга деп туруп, мондай алып, бул жака math check it floor десем, эми муну ортоңку тамга дегенди биз жөн эле чыгаралы. Бул жака мына ортоңку тамга 3 деп калды эми достор. Бул жана мисалы жашаган жерим 3 десек, бизге C'ни берип аткан. Ал эми азыр ошону эле биз ортоңку тамга дей турган болсок, ошол C'ни берет экен бизге азыр. Не деп коелу бул жака? Эң ортоңку тамга десек, ошондо бул жашаган жерим ортоңку тамга деген бул өзгөрмө азыр жашаган жеримдин узундугу, жашаган жерим деген Чикагонун узундугуну 2ге бөлүп, ошонун флорун алып атат экен, астыны. 3,5 болгондугу үчүн муну бөлсөк, 3тү алыш үчүн биз math that floor дегенди колдонсок болот экен достор. Мына эми бул жакка чыгара турган болсок, мына эң ортоңку тамга бул C, эң ортоңку тамга бул деп туруп, мисалы мындай кылып коелу. Мындай чыгып койсок болот. Эң ортоңку тамга бул C. Эми бул не болду? Автоматтык түрдө эң ортоңку тамганы алып бере берет экен бизге. Мисалы Chicago элемес, Chicago 1 деп койсок, ошондо бизге мына А келиш керек. Көрөлү? Мына Аны алып келди эми. Эгер Chicago 1 people десек, мына мунун биринчи узундугу канча экенин көрүш үчүн не кылат экенбиз? Узундугун чыгарып алалы бул жака. Эми узундугун чыгарыштын да кереги жок, өзү эсептеп тур, мисалы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 болсо, эң ортосу 8 болуш керек экен. Ошондо бизге 8-нчи индексте 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 энди берет экен азыр. Неге? Биз ошол сөздүн узундугун алып туруп, аны 2ге бөлүп, анан флорун алып атабыз. Мына 8. 8-нчи тамга эмне экен? Бул n. Ошол достор, андан кийинки эмес, биз темадан дагы бир аз алыстап кеттик. Мынаны өзгөртөйүн. Индекс 1. Ушул жөнүндө да суроолор болуп аткан негизи. Мен мындай иштетсем таппай атат депчи, cannot find index.js деп. Мисалы мен муну index checkit 1 деп койсом, уже бул не таппай калды бул файлды. Ошон үчүн не кылат экен? Муну index checkit.js деп өзгөртүшүм керек экен атын. Аны кандай кылам? Мына 3 точкага басып туруп, rename деген, атын өзгөртүү деген. Ушуга басып туруп, мына калган атты мисалы index же болбосо math жөнүндө мисалдар деп туруп, мына enterди бассам, аты өзгөрүп кала берет экен. Бул жактагы файлдын ичиндеги информация кайда кетти? Келди. Эми бул жака мен мисалы index checkit.js деп туруп башка бир жаңы файл ачсам, азыр эми ушунун ичине эмне жазсам бул жака окуй берет. Жөн эле мына тест деп жазып көрөйүн. Тест десем не? Бул жака тест деп чыкты. Так. Муну эмне кылабыз? Өчүртүралы. Эми негизги темабыз бул string immutability. Stringдин ичиндеги мааниси же болбосо ичине камтылган маалыматтар өзгөрбөйт деген жөнүндө. Так. Мына let my str
Yellow World деп тұрады. Мұны мисалы егер ушул MySTR-дын биринчи тамгасын өзгөрткүбүз келсе кандай кылсак болот? Стриңдин ичине жазылган сөз өзгөрбөйт экен. Мисалы мага жаккан түс дейли, бир түстү бул жака коелу. Ак түс же болбосо көк түс деп коелу. Жашыл калсак мына. Мисалы ушул жерде жашыл дегенди мисалы эмне кылайын? Могу J'ди чоң тамгага өзгөрткүм келет менин. Аны мисалы азыр бул жака console check it log деп туруп түз, анан мунун ичине 0 десем, эмне берет экен? Бизге могу J'ди берет экен азыр. Ран кылсам, мына J келди. Мисалы ушуну чоң тамгага өзгөрткүм келсе, раз могу түз мага ошону берет атса, биринчи тамга. Биринчи тамга деп туруп, мисалы бул жака console check log биринчи тамга десем, азыр ошол J'ди чыгарат экен кайра эле. Мына, эгер мисалы могу J'ди өзгөрткүм келсе, мен мындай кылсам. Түз деп туруп 0 барабар чоң J деп койсом, эмне болот экен? Console check it log түз деп кайра ошол түстү чыгара турган болсок, мына кайра эле жашыл деп чыгып атат. Эмнеге бул мисалы чоң J'ге өзгөрүп калбады? Мен бул жакта биринчи тамганы өзгөртөйүн деп атпаймынбы? Өзгөрбөйт экен, Ошол бул эмне деген? Бул стриңдеги сөздөрдү эч качан жазылгандан кийин өзгөртсө болбойт экен. Бир тамгасын алмаштырса болбойт экен. Аны деле алмаштырса болот, негизи башка жолдору бар. Бул жерде негизги айтайын деген максаты, мисалы, муну кайра өзгөрткөнгө болбойт деп атышат да. Өзүбүз колдо кирип монтип өзгөртсөк болор. Мисалы, могу жашыл деп турам, мен мисалы тык койсом ташыл болуп калды. Мынтип калгандай кылып колдо өзгөртө берем. Бирок мисалы мондой жол менен ушинтип ичиндеги бир тамгасын өзгөрткөнгө болбойт деп атышат да. Ошону түшүндүргүлөрү келип атат. String immutable деп коет. Ал эми могу кичине J болуп турсун азыр. Ушул эле түс деген ичине жашыл эмес, же чоң J менен өзгөрткүм келсе, кандай кылсам болот? Түс деп туруп эле барабар жашыл деп койсом, мына эми өзгөрөт экен. Түс деп жазсам бул жака. Мына биринчи жөн эле J'ди чыгарганбыз бул жака, биринчи тамгасы деп эле. Андан кийин жашыл, бул каяктан келди? Мына 9-линиядан келип атат. Түстү чыгарып атабыз, өзгөрттүк. Бул жерде J'ди чоң тамга кылсын деп бирок өзгөртпөдү. Себеби стриңди өзгөртсө болбойт. J деп тур, мисалы, толук ошол стриңдин ичиндеги маалыматты өзгөртөм десек, мисалы, монтип өзгөртсөк болот экен. Анда суроо, эгер бул const болсо өзгөртсө болобу? Жазып көрөлү. Мына assignment to constant variable болбойт экен, const деген бул өзгөрбөгөн. Constant деген сөздөн келет. Так, өзгөрбөгөн өзгөрмөлөрдү const менен аркылуу түзөбүз. Ошон үчүн let десек, мына өзгөрөт экен. Же болбосо var десек, variable. Бул биринчи сабак, экинчи сабакта өтүп эле. Мына эми өзгөрөт мисалы. Жашыл деп, мисалы, көк деп коеюн. Ошондо айырмасы жакшыраак көрүнөт бул жактан. Жашыл эмес, көк деп калды уже. Ошол достор, суроолор барбы? Бүгүнкү сабакты ушуну менен аяктатсак деле болот. Алло. Ага, мына жерде биз жашылды сиз кайтадан бердиңиз го, let деп. То есть түс деп кайтадан өзгөрттүңүз. Эмнеге ошо эң биринчи жазылып турган жашылдын стриңдин ичине өзгөртө салсак болбойт, мисалы?
буяктан эле жазыппы моундай кылып. Ошентип эле өзгөртсөк эмне болот дейм Боло да. берет. Боло берет. Эми мунун негизги максаты мисалы чоң проекттерди иштеп жатканда, чоң проекттерде мисалы сиз бул түз каякта жазылган экенин да билбейсиз да. Мисалы ушунчалык чоң проект ичинде 1000 линия, азыр бизде 12 эле линия код жазылып атат. Анын ичинде мисалы 15.000 линия код бар. Ошончолук көп код жазылат да, мисалы чоң проекттерде. Сиз анын издеп таба албайсыз да, мисалы. Же табышыңыз мүмкүн, бирок аны таап өзгөртүп отурбай эле, эгер сизге керектүү болсо, монтип эле өзүңүз өзгөртүп алсаңыз болот. Неге? Себеби ошон үчүн мисалы проекттерде const же let же var деп колдонушат. Мисалы эгер башка девелопер муну курган болсо, бул түстү эч ким өзгөртпөсүн. Түз дегенде эле дайыма жашыл деген мааниси ичинде маалымат болсун деген болсо, анда ал программист не const деп ат коет да ага. Өзгөрмөнүн түрүнү const деп коет. Let деп койгон болсо, муну значит не өзгөртсөк боло берет экен деп өзгөртсөңүз болот. Түшүнүктүү. Анан мисалы жашыл деп турган болсо, муну дагы кандай эме кылсак болот? Ошол аны кийин мисалы биз бул жакта түз көк дедикпи? Муну өчүрүп туруп, мисалы түз кошул, мисалы жашылыраак деген кошкубуз келет бул жака, мисалы. Ыраак дегенди кошуш керек. Не кылат экенбиз? Бул жерге ыраак деп кошуп койсок боло берет, мисалы. Түз барабар түз, түстүн ичинде эмне эле? Жашыл эле. Ошол жашылга эле ыраак деп кошуп коюп атабыз. Азыр эми чыгарсак эмне болот экен? Жашыл ыраак деп чыгат экен. Бул жакта да конкатенация болот экен да, значит, конкатенация. Билбейт экенм кандай болот орусча, бирок ошондой. Мисалы муну дагы кандай кыскартсам болот муну азыр? Муну мисалы мондай кылып кыскартып койсом болот. Плюс compound assignment деп коет эле, Плюс барабар дегени бул не? Мисалы команд Z кылып туруп эле, аны мен копировать этейин бул жакка, то есть бул жактан копировать этейин. Бул жакка коюп, эми муну алып туруп плюс барабар деп койсом, бул не? Могул экөө окшош. Кыскача варианты да. Кыскача варианты бул. Бул деле жашылыраак деп чыгарат. Ошол эми мисалы ушул жашылыраактагы эң ортоңку тамганы мен кандай алып келсем болот экен? Дагы узундугун чыгарып алуу керекпи биринчи? Console check it log. Узундугун бир эле линиянын ичине жазып кете берсек болот да, мисалы. Түз check it түз check эмес, түз check it length узундугун алабыз. 2ге бөлөбүз. Чыгаралы бул жака undefined деп атат. Неге? Себеби узундугу бул значит так сан экен да. Так санды бөлгөндө ортодо сөзсүз не болуп калат? Толук сан чыкпайт да, 3,5 бүтүн сан чыкпайт. Бүтүн. Рахмат. Так, мисалы жашылыраак деген сөздө канча тамга бар экен? Мисалы жашылда 6, бул жакта дагы канча болуп калды? 5, 11 экен. Ошон үчүн бизге 5,5 берип атат да бул мисалы. Туурабы? Мисалы мындай чыгарып көрсөк, азыр 5,5 деп чыгыш керек бизге. 5,5 деп чыкты. Ушун 5 алыш үчүн не кылышым керек экен? Sale, mass sale деп жазуңуз керек. Mass sale же floor? Жок, floor, чтобы 5 чыгыш үчүн. Мына ошондо бизге 5 чыкты. Эми ушуну эле алып туруп мен не кылат экем? Так, онун ичине коюп туруп, эми плюс деп жазсам, бул жака ортоңку тамганы берет экен азыр бизге L. Ошондо L'ди санап көрөлү. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Мына 5-чи тамга бул L экен, эң ортоңку тамга. Мына карасаңыз, бизде азыр жай гана сөз болуп атпайбы? Ал эгер жанагындай сиз айткандай көп линияда сүйлөм болсо, мисалы сүйлөмдүн да ортосун санап отурбайбыз го, ошого ыңгайлуу экен бул. Аябай ыңгайлуу.
же болбосо эң акыркы тамганы алыш үчүн аябай чоң текст болсо эң акыркы тамганы алыш үчүн эмне кылат экенбиз? Ең акыркы тамгасын анда тоже length только бөлүү 2 эмес -1 деп алышыбыз керек. Тупа туура, ооба, ошондой. Ошол. Буюрса түшүнүктүү болду деп ойлойм сабакты. Эгер суроолор болсо. Ооба, мен как раз ушу сабактын алдында ушу ортоңкусун кантип табат болду экен деп мен 2-ге бөлүп көрдүм, бирок могу mass flow, mass cell азыр мага эми үйрөндүм да, эми билдим. Ооба. Аябай жакшы. Рекордингди